Новосибирск шаарында мигранттардын арасында ийгиликке жетишкен мекендештерибиз көп. Алардын бири Каныбек Акаев бул мелдешти уюштуруу аркылуу мекендештердин ынтымагын бекемдеп, аларды дагы жаңы деңгээлге көтөрүүнү көздөйт. Мындай демилге Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаевди сыймыктантканын жашырган жок. Кийинки серепчилер айтат, Кыргызстанда эң чоң көлөм экспорт боюнча бул алтын деп айтат. Бирок мен айтат элем, эң чоң көлөм Кыргызстандан чыгып кетип аткан бул биздин жарандарыбыз. Бирок сиздер алтындан кымбатсыңар. Анткени мына кечеден бери мен көрүп келатам, сиздер бул жерде иштеп, күчтүү болсуңар, туруктуу болсуңар. Сиздер бул жерде иштеп, мамлекет үчүн, биздин кыргыз жаран үчүн иштеп келатасыңар. Мен сиздерге абдан ыраазымын, урматтуугандар. Мамлекет дагы, эл журт дагы өтө сиздерге ыраазы, урматтуугандар. Мекендештерибиз менен болгон жолугушууда Бакыт Төрөбаев Орусия экинчи мекени болуп калган жарандарыбыздын кандай абалда жашап жана эмне үчүн бул жакта жүргөндүгүн туура түшүнөрүн кошумчалап, өз мекенин, ата тегин унутпого чакырды. Сиздер өзүңөр туугандарыңарды унутпагыла, ата тегиңерди унутпагыла. Ушуларга, урматтуугандар, ушуларга Россиядан бир эле звонок кылып койгула, бир эле звонок кылып койгула кымбат эмес. Звонок этип, урматтуу атам, урматтуу апам, урматтуу мен балам, урматтуу мен жарым, мен сиздерди баалайм, мен сиздерди сүйөм, мен сиздерди урматтайм деп айтып койсоңар, мына эң жогорку эң жогорку байлык ошондо, урматтуугандар. Ошондон мен сиздердин менен биздин мамлекеттин жашаткандар жарандар менен эч качан байланышты үзбөгүлө. Волейбол боюнча эл аралык Бакай ата кубогу быйыл биринчи ирет уюштурулду. Ага Россия менен Казакстандагы эмгек мигранттардын командалары менен катар Кыргызстандын Ош, Ысык көлдүн командалары күч сынашууга барышкан. Эч качан Кыргызстанды унутпай, ошол жака салым кошуп атканыңыздар үчүн силерге чоң рахмат. Канча деген элдер 20-30 миллион, 40 миллион элдер бар, мамлекети жок. Ошондуктан мен силерди чакырып кетет элем, ушундай ынтымагыңыздар эч качан үзүлбөсүн. Мамлекетибизди ар дайым ойлоп жүрөлү. Новосибирск шаарында болгон иш сапарынын алкагында Жогорку Кеңештин депутаттары Бакыт Төрөбаев менен Тынчтык Шайназаров мекендештер менен баарлашып, алыста болсо дагы сергек жашоого жаштарды үндөп, спорттун массалык түрүн өнүктүрүүгө мигранттардын кошуп жаткан салымын жогору баалашты.